Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Бүгүнкү кезектеги чыгарылышыбызда элдин арасында ар кандай аттар менен белгилүү, эң негизгиси уктап аткан кыргызды жаңыланалы, жакшы жашоого умтулалы, ошого аракет кылалы деп өзүнүн ою менен, үнү менен мындай айтып келаткан инсаныбыз бул Сыймык Жапикеев мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сыймык мырза, бир сөз бар да, өнүккөн өлкөнүн эли саякатчы, кедей өлкөнүн эли саясатчы деп. Мен сизди Фейсбуктан саякатчы деп көрчүмүн да. Таанычумун. Себеби сиз бир карасаң Европада, бир карасаң Юго-Восточный Азия боюнча, мен өзүм да ошол жакта жашап калгам, ошол үчүн мындай саякаттаган кыргыздарды көзгө даңыз бат көрүнөт да. Анан деле сиз саясатта кирип кеттиңиз. Бул эмне өзгөрүү болуп кетти? Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Фейсбуктан карасам саякаттап эле жүргөнсүң депчи. Ооба, саякаттап эле, жыргап эле жүргөм да. Мен өзү мурунда эле айткам, мындай жакшы семьядан, ток баламдан саякаттап эле элге чыгарам да Фейсбуктан. Булар момундай жашайт экен. Булар момундай жашайт. Силер да ушундай Венага баргыла, силер да Парижге баргыла, силер дагы Гонконгко баргыла, силер да Кытайга баргыла деп мындай чыгарасың. Элдин баары туура эмес кабыл алып баштады да. Сен жыргап эле жүрөсүң, мындай. Силер деле жыргабайсыңарбы десем, биз кантип жыргайбыз, биздин эме жашоо мындай дейт. Мен өзүмдүн жашоом менен эле өзүм жүргөн жигит болчумун. Семьям бар, ишим бар. Мисалы 15 жыл прокуратурада иштедим. Мен аябай бар семьядан, ток семьядан, көөдөн ток адам. Жокчулукту көргөн эмесмин, вообще көргөн эмесмин. Жокчулукту. Союз малында манас шоколад деле жечү эмесмин даже. Мындай германский шоколад бар эле, ошону жечүм. Чоң атама ошондой заказ берип, чоң айткан да. Анан ушинтип эле жүрөм, бүт досторум бар, байлар, эмелер, ушундай жүрөм. Сүйлөшкөндөрүңүз? Бүт окружением. Мындай жүрөм, анан чыгарсам эле эл туура эмес воспринимать этти да. Мен как будто коррупционер дейчи. Мен айтып атам, мен коррупционер эмесмин, мен өзүмдүн маңдай терим менен тапкан акчага мен саякаттап жүрөм. Себебин ойлонуп көрдүңүзбү? Себеби менин оюмча да, коррупционерлер кана көбүрөөк акча таба алат. Карапайым элдин көпчүлүгү күнүмдүк акчасын ойлойт да, күнүмдүк нанын ойлойт да. Анан саякатташ үчүн ашык акча керек. Сизди ойлошту да, ошо коррупционер болуш керек бир жерден. Мен ошо прокурорская форма менен турат да. Прокурор менен турса. Ошентип ойлошту да. Анан мен айттым, мен андай эмесмин. Мен акчаны кухнядан отуруп эле таап кое алам. Не обязательно эртең менен саат 8-де жумушка кетип, анан кечинде саат 8-де өлөйүн деп жумуштан келип, анан уктап калбай тамак ичип эле. Анан 15 000 сом таппай, андай мен отуруп эле миллион деген долларлар таап кое алам. Мен бул консультация менен мен таап кое алам да, кыскасы. Анан мен өзүм маңдай терим менен тапкан акча менен саякаттап жүрөм. Деп анан ушинтип эле баарын объяснять этип эле, анан кийин баарына мен буларда саякатка чыксын деп айтайын дегем да. Жакшы оюңузда. Жакшы оюмда. Ушул мени көргөндү көрсүн. Мени көргөндү көрсүн. Мен мактанычты көргөзгөн жокмун да. Мен аякта мен өзүмдү мактанайын деп көргөзгөн жокмун. Мен тиякта жүрөм. Ооба, бир 50дөн ашык мамлекетте болуп келдим. Бир 150дөй бир чоң шаарларды көрүп келдим. Чоң шаарларды. Көрдүм. Рюкзак тагынып алып көрдүм, панамка тагынып алып жүрдүм. Жеткен жериме түнөп жүрдүм, ушундай да. Мен келинчегим экөөбүз. Ал мисалы Сингапурга барсам, ошо Сингапурдун китебин, энциклопедиясын алып кетем. Ошол жакта жөн эле көрбөй, ошол бүт баарын окуп, историясын, Литванию эмне ким эле кандай кылган деп мисалычы. Баары эле билет го, ошону айтып. Ошонун баарын көрүп, биякта мынткен турбайт, тиякта мынткен турбайт, ошо
бир путешествие кетсем, ошонун китеби менен кошо окуй келчүмүн да. Демек сизге башка өлкөлөрдүн жашоосун, башка өлкөлөрдүн маданиятын, экономикасын, тарыхын, 3 эле нерсеге кызыкчумун. Ушул 3 нерсеге басым жасачу. Ушул 3 нерсеге. Биринчи тарыхын көрөсүң, маданиятын, экономикасын. Индияга барып, Индияда 2 айга жакын жашап келдим. Индияда 2 ай жүрүп келдим, Махатма Ганди баскан жерлердин баарын көрүп, эмне кылып Махатма Ганди элди кантип ойготкон. Такыр кул болуп калган элди кантип ойготкон. Бирөөнүн колониясында калган. Ошо кул да, бул Англиянын колониясында калган да кул. Ошо кулду ойготуп туруп, азыр Индия деген Кытай менен экөө мындай да. Тең тайлашкан. Көп жерден керек болсо Индия утуп кетет, көп жерден. Жаңы технологиялар боюнча менчи интернет технология, вот жанакы компьютердин технологиядан бүт хакерлер Индиядан чыгат. Индияда программисттердин бар Индиядан чыгат да. Анан мисалы Венага барамбы, Брюссельге барамбы, Амстердамга барамбы, Грузияга барамбы, Санкт-Петербургга, Москвага, мен көп немелерин чыгарайын дегем, эл жаман көрөт деп чыгарган жокмун ошол ойдончу. Жоголуп да кетти көп немелерчи. Анан ошентип жүрсөм эл туура эмес түшүнө берет экен да. Көрө албастыгыбыз көп экен, иштарлыгыбыз эмнеге? Эмнеге ушундай? Деп мен өз үйдө дагы көп китеп окуйм да, үйдө жатып, карап, өз ыр жазам, мындай. Эмнеге ушундай Дубайды көрүп, эмнеге чөл ушундай болуп калыш керек? Эмнеге Лондон ушундай болуш керек? Эмнеге Брюссель ушундай болуш керек? Эмнеге Турция ушундай жашайт? Турцияда 1-класстагы мугалим эркек бала экен, мындай 20-30га чыгып калган бала экен. Мен мындай эметип таанышып $1000 алат экен, 1-класска сабак берет экен. Мугалим. Ташкентке барсам, 1-класска берген мугалим $500 алат экен. Чай ичип отуруп сүйлөштүк. Анан ушунун баарын салыштырып отуруп, мындай көптү жашаган билбейт дейт, көп көргөн билет дейт да. Туура, топ-туура. Ушу көп нерсени көрүп келип, анан мындай болбойт дедим. Мындай болбойт. Так мындай дальше продолжать нельзя. Биз деген өзүбүз кул болуп калчу элекенбиз да, өзүбүздүн көпөстөргө өзүбүз. Биздин могу бийликтегилер бүт баары, они враги народа. Если они не были бы врагами народа, ушундай болмок эмес да. Болмок эмес да. Бизде 30 жылдан бери саясатчылар монтип эле келатат, элдин башын айлантып, Мына жоону чапса ким чапты? Аты калды Манаска. Жоону чаптык. Жоону чаап мен үйгө кетип эс алганда кетсем, бүт баарын ээлеп алышыптыр. Деген неме? Семек мырза, мен мындай кылып неме кылсак да, сөзүбүздү монтип алсак. Айтыңыз, сиз саясатка жан кирген адамсыз да. Башта сиз саясат менен саясатчы эмесмин. Өзүңүз айтып атасыз. Чек көрөйүн. Чек көрсөңүз болот. Кечирип коюңуздар мындай. Жок. Негизи кадрда арак менен тамекини көрсөткөнгө жок, свободный кадр экен. Бирок бул менин программам свободный формат болгон үчүн чексеңиз да болот. Сөзүбүз да ошондой эле эркин болот деп ойлойм. Мен сиз менен мындай эркин сүйлөшкүм келип атат да. Сизди көбүрөөк элдер мындай чаарбаш, урушчак, агрессивдүү, эмоционалдуу деп кабыл алышат. Жирновскийдин кыргызча варианты деп. Мен сизди адам катары, адам кандай адамсыз, каяктан келген, каяка бараткан адамсыз деп сүйлөшкүм келип атат да. Семек мырза, бул суроо мындай болсун. Айтыңыз. Биздин система, мына сиз азыр партия түзүп баратасыз да. Партияңыздын аты чоң казат. Бул болсо Манастын эң негизги миссиясынын бири
манастын эмнеге келгендигинин негизи сиз туура деп ойлойсузбу? Биздин система негизи эле дүйнөдөгү азыркы турган система вертикалдык башкаруу деп коебуз, парламентарий, президенттик парламентардык, демократиялык, социалдык. Негизи булар моралдык эскирген жок, моралдык. Себеби биз көрүп атабыз да, өнүккөн өлкөдө деле, өнүгө элек өлкөдө деле, чоң державаларда деле мындай карапайым элдин бийликке карата мындай немеси бар да. Кандайдыр бир сөздөрү бар, айыптары бар. Бизде го саясат менен такыр жумушум жок эле деп атпайм ба? Такыр жумушум жок эле, мен саякатчы эле болгум келет өзү негизичи. Азыр деле. Азыр эми саясатка кирдиңиз. Акыбал болуп калды. Акыбалга жараша, амалга жараша акыбал болуп калды. Азыр могу система бүт туура эмес. Бүт туура эмес. Туура болсо өнүгүп кетмекпиз. Туура болсо уже башыбыз көтөрүлүп, уже момдай Өзбекстандай болуп, Тажикстандай болуп, туруп калмакпыз. Грузиядай болуп, Грузияга барып келип ушунча ыйлагым келди. Бакуга барып ушунча ыйлагым келди. Эмнеге биз ушундай эмеспиз? Эмнеге биз ушундай эмеспиз? Бул саясатчылар, булар мен баарын билип чыктым. Өзүнүн эле ойлогон кишилер экен. Жеке өзүнүн кызыкчылыгы. Революцию промышляют дейт. Эме ойлонот дейт да. Революцияны генийлер ойлонот дейт. Патриоттор жасайт дейт. Анан кимдер? Шүмшүктөр, шулундар колдонот дейт. Ушул азырда ушундай болуп атат. Азырда ушундай. Мындай элдик революция дүйнө жүзүндө тарыхта болгон эмес. Эмнеси менен? Мисалы, Ленин революция кылса деле ал 148 миллион фунт стерлинг менен кылган. Ленин. Пашинян кылса деле 200 000 доллар менен кылган. Мен революцияга 150 доллар чөнтөккө салып алып баргам. Ошол кайра келди үйгөчү. Кайра келди үйгө. Бизге чоң кызытка эч ким ишенген жок. Бир да саясатчы ишенген жок, бир дагы бир крутой ишенген жок. Баарыбызды шылымдап эле отурушту. Көрүнгөн эмелерди жазышып, бизди каралап эле. Биз чоң азат, мына революция бүттү. Айтып берейин эми ушунун баарын, революция бүттү, революция мына биз кыргыз эли укмуш эле экен. Жарым сутка кетсин деп кыйкырдык. Аягында кетсин деп кыйкырдык. Шайлоо тааныбайбыз деп кыйкырдык. Биз шайлоону тааныбайбыз деп эле барганбыз. Негизи. Ошону болгон. Шайлоону тааныбайбыз деп 12-ге Facebook'tan айттым, баарыңар келиле. Анан 4-5 менен партиялардын баары кошулушту. 30 000 киши болду. Өзүм эмени микрофонду кимге бериш керек айтып турдум. Модератор болуппу? Модератор болуп турдум. Баарын эметtik. Аягында алдык баарын. Алдык. Максат Мамытхановго биринчи барып Ордо, Мекен ынтымагы, реформа, Улуу Кыргызстан, ушундай партия 7-8 партия кирип, ошол жерде заседание өткөрдүк. Садыр Нуркожоевич да келди ошол жака. Камчыбек Кыдыршаевич экөө келишти. Мекен ынтымагы Темирбек Асанбеков келиптир. Баары отурушту, бир 10дон ашык киши отурдук. Ошол жерде Максатка поручение бердик. Биринчи заседание азмы өкмөт үйүн тебелеп кетпесин, өрттөйүшпесин. Ушуну кайтарып бер деп. 3 күн 4 сутка кайтарышты Максаттар. Ордо, Мекен ынтымагы үчөө кайтарышты аягындачы. Молодцы, үчөө тең. Анан Тилек Токтогазиев келиптир. Анын депутаттардын колу аз экен. Аны ошол жерден эле көрүштү дагы эл эле кетирбешти. Андан кийин Садыр Нуркожоевич келди. 61 кишиге кол койдуруп алып, мен дагы мага да көргөздү. Анан Максаттарга айттым, давайте Садыр Нуркожоевич 61 депутаттын колу бар экен, азыр эми ушундай болуп атат, азыр биринчи дестабилизацияны оңдойлук. Биз да бул кишиге бир ишеним көргөзөлүк. Ак үйдү эмес, тиги эмени
өкмөт үйүн бошотуп бергиле. Садыр Нуркожоевич ответственность полностью алам деди. Биз нейтралитетке кеттик. Ген прокуратураны мен басып алган жокмун. Үйгө өкмөт үйүн тапшырып коюп, андан ары СМБга барып, Катанин кабинетинде отуруп, ал ошол жакта барып жетектеп атыптыр. Анан аяктанда сүйлөшүүлөр болду. Аякта да бүт жерде саботаж болду, бүт жер азыр иштебей турат. Генеральный прокуратурага бардык, аяктан да бүт ОПГлар кирип келип, прокурордун баарын, биз прокурорский работниктерде пистолет жок да, бүт баарын качырышыптыр. Анан ал жерде баалуу документтер бар. Баалуу документтер, өзүнүн зданиясы эле кандай, бүт баары налогко. Демек бастырып кирүү эмес, сактап калуу максатында. Мен үйгө кетип баратсам, СНБны баарын эметип коюп, үйгө эс алайын деп, сахарым түшүп, аш эметип барайын десем, миңдей бала келип, прокуратураны кармап турушуптур. Чоң казат эле эмес, бүт баары бар экен арасындачы. Анан сыймык деп мени башкы прокурордун ордуна, сен элдин атынан элдик прокурор, ген прокурор болуп тур, пока стабильностька келмейинче депчи. Анан ошол жакта 4 суткадан бери мына генеральныйды карап берип отурам. Азыр деле мына прокурорский работниктин баары келишти. 200 бала чогулдук, ош жерден совещаниябызды өткөрдүк. Прокуратуранын балдары, азаматтар бүт баары өз ордунда турушат. Бирок бир да тергөө органы иштебей атат азыркы күндө. Кандай иш козгосоң да иштебей турат. Азыр мүмкүнчүлүккө пайдаланып айтат элем, эч кандай дестабилизация кылбагыла. Мындай чоң казаттын формасын кийип алып, бир эме тоноп кетип, атайын ушундай кылып атышат. Баягы мекенчилдин формасын кийип алып, бир жерде атайын тоношту. Провокация да бүт барачы. Анан биз улуу элбиз, улуу журттун урпактарыбыз. Мына биз деген бир да президент бизди баса албайт элин көрдүк, туруп любой отпор берип коебуз. Сыймык мырза, революция партиялык тизме менен келген шайлоонун акыйкатсыз өткөндүгүнүн негизинде чыкты да, мындай караганда, туурабы? Бул биримдик 46 место, кийинки 104 местен алып алышыптыр да. 100 анча местен алып. Эми азыр шайлоо жокко чыкты. Эми кайрадан Кудай буйруса акырындап мыйзам талаасына келсек, кайтсак, кайтабыз эми. Эртеби кечпи кайтышыбыз керек. Себеби мындай немеде жашаганга мүмкүн эмес. Коом бирөө карап туруш керек. Кайтсак, кайра шайлоо болсо, бирок биз тарыхты көрүп атпайбызбы? Биздин өзүбүздүн эле тарыхты. Ошол эле партиялар кийин жанагы буга чейинки 2 жолу төңкөрүш, кээ бири революция деп жүрөт. Мен жеке оюмда бул төңкөрүш эле болгон. Себеби жашоодо эч кандай революция болгон жок. Болгону ошол бир нече адамдардын гана жашоосунда өзгөрүү болупту да. Демек бул бийлик талашуу эле болгон. Кайра эле партиялык атты жамынган кландык дейбизби, же бир ойдогу адамдардын тобу дейбизби, ушундай эле кайталана бербейби? Дагы бир 10 жылдан кийин дагы революциялык ушундай бир неме жаралбайбы? Мүмкүн система деп биз азыр көп түшүнөт, система деп биз мамлекеттик түзүлүштү айтып атабыз. Система деп мүмкүн коомдук түзүлүштү. Мында азыр мына азыр айтпайбызбы, Садыр Нуркожо Жапаровгачы мына азыр эмес чечилип атат, тагдырычы, мисалы жогорку кеңеш чогулуп президент. Биздин программа чыкканда чечилип да калышы мүмкүн. Себеби биз кечинде чыгабыз да. Анан азыр болуп калса, ошол полный ответственность алыш керек. Бул техникалык эле өкмөт болот, 2 айлык эле. Полный ответственность, жоопкерчиликти алыш керек. Таза шайлоону өткөрүп бериш керек. Таза шайлоону. Эми азыр тең укуктуу шайлоо. Тең укуктуу. Мындай форма 2 деген болбош керек да. Эми форма 2 бул болбогон нерсе экен. Болбогон окот экен. 500 000 киши. Эми бул күлкүлүү да, өлү эли же өзбек эли алайдан же болбосо бир орустар ат башыдан бул кызыктуу нерсе. Бул ошонун баарын токтотуш керек. Бул президент Шариман Шарипович бул деген өтө адилетсиз президент экен. Ууру деп деле айтпайм. Өтө адилетсиз. Өтө
мындай элге жакпаган президент экен да. Бул өзүнүн 3% кадыр менен келген президент. Мындай өзүнүн каждый авторитетин билиш керек эле. Прическасын оңдоп койсо эле бүттү, баары оңолуп калбайт да. Эми азыр мындай келебиз, минтебиз да, эч ким келбейт. Алардын бирөө да келбейт. Келсе гражданский согуш болот. Гражданский согуш болот келсе. Азыр бүттү, жыгылган күрөшкө тойбойт болбой, жыгылдыңбы жөн жыгылыш керек. Жөн жыгылыш керек. Бул бийликти деген жаштарга өткөрүп бериш керек. Таза адамдарга өткөрүп бериш керек. Биз кетирдик. Өкмөт кетти, президент кандайдыр бир убакытка чейин башкара албай калды. Бирок ошол менен эле тең түрмөдө отургандар да чыкты да. Чыгып кетишти. Анын баарын кандай болот? Кимге жоопкерчилик болот? Азыр стабильность келсе эле анын баарын жоопкерчилик салынып, анын баарын кайра чакырып, кайра соттоп, адилеттүү карап, чыкчусын чыгарып, кайра киришин кайра киришет сотторчу. Ошого ишенесизби? Ушундай болот деп. Болот андай. Стабильность келгенде болот. Негизи ушундай болуш керек. Болот. Болот анын баары стабильность. Сиз өзүңүздү лидер деп ойлойсузбу? Же ким деп ойлойсуз? Мисалы үчүн сиз лидер деген түшүнүк бар, босс деген түшүнүк бар, шеф деген түшүнүк бар. Сиз кандай деп ойлойсуз мына өзүңүз? Мен эми сиз менен түздөн-түз иштеши элекмин да. Көрүп атасыз да, кухнядан баштап бүт баарын көрүп атасыз, элге ээрчип баратканын көрүп атасыз. Бизге деген бесплатно элге акча таратпасам да ээрчип кетип баратпайбы? Көрүп атасызбы? Сиз алдында жүрөсүз? Алдында жүрөм. Таң атканча алар менен кошо согушам. Сымык мырза, мен муну айтып атканымчы. Ошондо кандай болуп калат? Азыр көпчүлүгү лидер деп айтат да өзүнчү. Мындай орусча айтканда самозванцы аябай көп болобу? Өтө көп болот. Бирок сыртынан адам көрүнүп турат ким экеничи. Мен түпкүрүндө, жан дүйнөмдө лидердин пайда болушун каалайт элем. Себеби биздин негизги көйгөйүбүз лидердин жоктугунда болуп атат да. Лидер деген адам лидер эмес болуп чыгып калып атат. Лидер эмес, ал башка бирөөнүн кол курчагы, мошенник болуп чыгып калат. Мошенник, аферист. Эми бизде көп түрдүү адамдар бар экен. Жанагы сиз Кудайга ишенесизби? Ишенбейм. Эмне үчүн? Бул туура эмес суроо да. Жок. Сиз макул. Кудайга эмес, сиз эмнеге ишенесиз? Мондай суроо берейинчи. Мен Аллага ишенем. Алла менен Кудайдын айырмасы. Мен мындай да, Кудайга ишенесиңби деп атпайбы, мен ишенбейм деп атам, Мен анын бар экенин билем. Жок, сизде ишеним бар. Мен Алланын бар экенин билем дейм. Мен ага ишенип ишенбеген ал тукталуу сөз да. Алжып калганда ишенбей калсам эмне болот? Түшүнөсүзбү? Мен Аллага ишенип ишенбейм, андай тема жок. Бул эгерде деген сөз да. Ишенесиңби деген. Мен Алланын бар экенин билем. Мен Аллага полный итаат кылам. Муну эмнеге бердим? Мисал үчүн сиз ишенем, мындай айтканда. Жок, мен сиз мисал үчүн сиз Сыймык Жакпыкеев. Конечно, лидер катары. Чыныгы лидер катары. Чындап эле бир ушундай убакытка келдиңиз, элдин тагдыры сиздин колуңузда турат. Сизде байлык да бар, бийлик да бар, бүт мүмкүнчүлүк бар. Сизди эмне кармап калат? Эмне кармай алат? Качан? Ошондой убакта. Бул байлыкка кызыкканчы. Бул вообще лидер эмес да. Бийликке да кызыккан такыр лидер эмес да. Булардын идеясына келгенде бүт элин унутат да. Бүт баарын унутат. Вот. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Бүт унутат. Булардыкы деген жогорку кеңешке чейин келет. Анан партиясы фракция болуп кеткенден кийин бүттү да. Соодалашып баштайт. Бүттү, соода бүттү. Бияка деген мына айтып атпайбызбы, парламентский, президентский форма правления же кандай депчи. Биякта деген кандай болбосун адилеттүү болуш керек эле да. Ушу бизде адилетсиз, кошоматты сүйгөн чоңдор көп да. Ооба. Бул кошомат кылган элде эле, кошомат кылган кишини эле ошо менен эле сүйлөшкүсү келип отурат да. Бул эмне это все тщеславие биздин. Мисалы бир пайда көрүп калсаң. Мына көчө
митинг уюштурушту бир 5-6 партия баары муну менен келген да. Ооба. Муну эл билет. Анан сразу мындай чыгылды, качышты көрдүңөр да. Баары муну менен келгендер болбойт. Бул идея менен келгендер до конца туруп огутунгөнгө чейин согуштунан мен ак үйдө алат, көрдүңөрбү? Сиз партия түзөм деп ойлодуңуз беле? Мен вообще саясатка келейин деп ойлогон эмесмин. Мен бир саясатчы жаш жигит бар. Менде көп үйдө отуруп, чай ичип, мындай отуруп, анан аны уксам, биз саясатчылар саясатты мындай кылабыз. Анан саясатчылар эле жазайт дей берди да магачы. Мен көп китеп окугам дедим, эй, Лев Троцкий саясатчы эмес, каторжанин. Сталин зек 7 жолу түрмөгө отурган. Каракчылык боюнча. Бүт каракчылык боюнча. Көп стоп. Вооруженное ограбление. Ленин, каторжанин. Ушу 3 каторжанин биригип Россияны император менен кошуп жулуп ыргыт дейишпеди. Саясатчы эмес булар. Махатма Ганди саясатчы эмес. Түшүнүп атасызбы? Саясатчы эмес. Бул мындай өтө чоң перезагрузка, өтө чоң мындай мезгилди мындай жөнөкөй адамдар жасайт, генийлер жасайт. Кайдыгер эмес адамдар жашайт. Кайдыгер эмес, ушу жүрөгүндө гам фикир деп коет, Персидский айтканда гам фикир деп коет. Ушу переживаниясы бар адам жасайт. Туура. Менде переживаниям бар ушул элге. Мага чоң атам Сыймык деген. Сен менен Кудай буйруп сыймыктанам. Сен элим деген бала болчу деп ушундай кичинекей мен айтчу да. Элим деген. Мен прокуратурада 15 жыл иштедим, эч кимдин көз жашын агызган жокмун. Эгерде акса бүт баары адилеттүү болгон. Камалса бүт адилеттүү болгон. Кылган күнөөсү үчүн. Мага генеральный прокурор керек болсо Ибраев деген болчу. Ошол бир иште берди мага дейт. Бербейм дедим. Генеральныйга бербейм деп, генеральный мен урушчумун. Ал ишти мен мынчадан бери тергеп атам. Финполицияга берип сал дейт. Мен ушундай аякта да ушундай турчумун. Эч кимдин мээнетин жеген эмесмин. Эч кимди мындай бир ушак сөз сүйлөгөн эмесмин да. Калп сөз тем более сүйлөгөн эмесмин. Да порядочность башынан проявляю да. Башынан. Ошон үчүн эл ээрчип жүрө тартман. Эл мени бир нур көргөндөй, туннелдин эмесинен чекесине светтей көрүп атышат. Биздин балдар чоң азаттчылар. Бир тыйын кетирбей аягында да 3 күн бизди каралап салышпады жана Максат Мамыткановду каралап ушуну канча эме кетти. Биз деген жөн эле өтмөкпүз. Мындай айткандачы. Бизди ушунча каралашты бийлик. Ушунча күрөштү биз менен. Жана Махатма Ганди айткандай, сначала не замечали, потом смеялись, потом боролись, потом проиграли болду да. Бул Сооронбай деген президент тактыга кайра отурса, ошондо согуш башталат. Айтып эле коеюн. Жөн сыйы менен баары кетишсин. Азыр элдин жинине тийип, саясатчылар монтса, тартипке азыр кайра биз чакырсак жестко чакырабыз ушачы. Бул коркутуу эмес. Жестко чакырабыз. Бул эскертүү. Эскертүү. Жестко чакырып коебуз тартипке. Баарын. Мындай такты талашпай, тигин эметпей, Садырова отурду. Отуруп, ол эме бериш керек. Мисалы, эмесинен жогорку кеңештен өтүп келсе. Өтпөсө, дагы өткөнүн көрөбүз. Сыймык мырза. Бирок эски саясатчылар, эски азыр иллюстрацияны бийлик элдики. Азыр эл эс алып турушат просто. Мындайча кыжыры кайнап турат. Азыр элди кайра чогултчу болсом. Сыймык мырза, биз мыйзамды кантип сыйлашыбыз керек?
кандай жол менен сыйлашыбыз керек? Негизи эле мыйзамды сыйлаш керекпи? Негизи сыйлашыбыз керек да, туура? Махатма Ганди айтты, если мыйзамдар дейт, эгерде мыйзамдар дейт, элге каршы болсо дейт, анда сыйлоонун кереги жок. Сыйлоонун кереги жок дейт. Анда ал мыйзамды өзгөртүү керек. Махатма Ганди, если законы дейт, законы противоречат человечеству дейт, эмеге, то не надо следовать не стоит. Да, бузган это за честь дейт да, наоборот, бузган. Анан бизде деген мыйзамды сыйлаш керек өзү. Бирок могу чимкириктер жазган мыйзамды сыйлай албайм мен. Бул чимкириктер жазган конституцияны жоготуп ийген единственный Кыргызстан. Түпкү нускасы жок конституция менен жасап аткан. Түпкү нускасы жок конституция менен, кайсы конституция жазылып, кайсы конституция жоголуп, кайсы конституция менен баарысына үйүстө турган конституцияны билбейбиз. Бул деген, бул коррупционерлер, бул кыргызга мен мына бүт баарын көрдүк. Азыр полный иллюстрация кылыш керек. Полный иллюстрация кылыш керек азыр. Ошого жол берет деп ойлойсузбу? Ишенесизби ошого? Ал биздин эл акчага сатылат экен. Көрдүк. Жок, элден биз ал акчага сатылганда эле. Же бул башка элби? 2000-ден 5000-ге чейин сатылган эл. Алар деле алып туруп бизге чуркагандар көп болду. Мисалчы. Түшүнөсүзбү? Биякта деген булар утпайт болчу совсем эле. Булар деген полный жана форма 2-ни, менде форма 2 болсо, мен карусель кылып жүрдүм да, азыр Учкундан шайлайм, анан Асанбайдан шайлайм, анан Югдодан шайлайм, анан Аламиден шайлайм. Ушундай кылышты да. Шайлаган жок буларды эч ким. 2 автобус, мисалы, артынан жүрдү, бүт кыдырып шайлап жүрдү. Биягында маска, биягында эме деген бир знагы бар экен. Аны сүрөттөрдү көрүп аттым мен да. Знагы бар экен, маскасын, аны көргөндө белгилер бере берет. Калп эле, минут койлуп бере берет, тияка тыгып беришти. Ушундай кылышты да. Бул өзү мыйзамсыз келген, бул Шариман Шарипович. Өзү мыйзамсыз келген, өзү подкуп менен акча таратып атып келген. Мен Балыкчыдан бир көчөдөн 3 миллион сом таратып ийгенин көргөм. Мунун башында бирок азыр экс-президент деген статус менен жүргөн киши да жалгыз келе албайт да, президент болуп. Атамбаев алып келди. Атамбаев алданды. Биз эмнеге үмүт кылсак болот бир 5 жылда? Биз деген азыр эл бириксе, эл биригиш керек, элдин башы уже биригип калды. Эл биригиш керек, азыр бир чоң курултай өткөрүшүбүз керек биз өзүбүзчү. Бийлик элдик. Жөнөкөй эл. Карапайым эл. Азыр биз деген могу ыплас бийликти кетиргенден, бул ыплас бийликтен кайра добро албай, биз декрет эле чыгарышыбыз керек болчу. Андай болгондо. Ооба. Декрет эле чыгарыш керек. Бирок силер талашып туруп албадыңарбы? Эмне партиялар? Биз эч кандай талашкан жокпуз. Сырттан ошондой көрүндү да? Жок, эч кандай талашкан жокпуз. Бир да должность чоң казат ээлеген жокпуз. Жок, мен сизди эле айткан жокмун. Мен 15-16 партия. Талашып туруп алышпады. Бул өкмөт талашып туруп алышпады баары. Ким председатель болот, же болбосо ким кай жакты контроль кылат, ким кайсы сактайт. Анан эл бир аз кайра булардын деле ою ушундай турбайбы дегендей ой калтырып аткан да. Андан көрө жаман болсо дагы мыйзамдуу бийлик болсун деген дагы ой адамдар бар. Сиз аны угуп атсаңыз керек. Эми азыр бүгүнкү күндү көрөлүчү. Бүгүн эгерде жогорку кеңештен эч ким шайланбай калса, бүгүн анда эл өзүбүз турабыз кайра. Бийликти колго алабыз, декрет чыгарып баштайбыз андачы. Сөздүн ачыгы ушундай болот. Эч кимди укпайбыз. Демек пландар бар турбайбы? Эгерде бүгүн мындай эме болбосо, биргебиз бир канча бир күч, биргебиз таза күчтөр. Отурабыз, анда эл менен чогулабыз, элдин ишеним, элдин батасын алабыз да декрет чыгарып туруп баарын. Анда башкача кылып коебуз.
эми мүмкүнчүлүк берели деп атабыз да эми. Бардык нерсе Жапаровго мүмкүнчүлүк береличи. Бул жакшы нерсе. Эми биздин көрсөтүү статус деп аталат да. Бүгүнкү күндөгү өзүңүздүн статусуңузда эмнени сиз кандай ойду алдыга коюп алып, ошонун артынан жүрөсүз? Негизги сизди эмне кармап, эмне күч берип турат азыр? Мени эң эле кармаганы мындай Кудайдын колдоосу болду да. Кудайдын колдоосу болду. Экинчи элдин колдоосу болду. Элдин колдоосу кармап турат. А так кандай суроо бердиңиз эле? Статусуңуз эмне бүгүн? Азыркы күндө статусум чоң азаттын лидеримин. Жок, кыймылым. Статус дегенди ар кандай түшүнсө болот да, ой, идея. Мисалы үчүн биз Facebook'ка бир неме жазганда, бүгүнкү күндөгү статусум мындай. Мен бир нерсеге капа болдум, же болбосо мен бүгүн сүйүндүм, мен бул шаарга келдим, же болбосо мен мындай сөз айттым. Азыркы күндө статусубуз эң жакшы эле. Жүрөк ток. Биринчи кадам болду. Жеңишке жеттик. Биринчисин. Бул чындыгында элдин жеңиши. Элдин жеңиши болду. Жеңишке жеттик биринчисинде. Эми эл чогулсак болот экен. Эми азыр бүт баары эле көрүнүп калды. Кимдин ким экени билинип калды ужачы. Эл менен азыр бир чогулуп туруп, эл журт кандай кылабыз деген эле сөз калды. Кудай буйрсачы. Азыр пускай они переживают. Пускай враги переживают. Биз переживать этпейбиз азырчы. Эл билет. Кимдин ким экенин эл билет. Азыр биздин статус эмне? Да, чоң азаттын лидеримин, мисалчы, мындай алып келсе деле, башкы прокуратурага временно деп эл отурусуп кеткен, аны кармап турам. Там коллектив тоже признал, батасын беришти, баары вот иштеп атышат. Баары зүкүлдөтүп иштеп атат. Бирок башка тергөө жок болуп атат да, иштебей атат да. Азыркы күндө биз улуу жеңишке эл жетти. Улуу жеңишке. Сабыр кылып туралык. Өкмөттү талашпай эле туралык. Кимисине азыр мына Садырова деп атпайбызбы? Эми алам деп кетти деп айтып атасыз. Сиз алып келсин. Эменичи мандатты. Алып келсе, анан бат-баттан ишке киришиш керек. Бирок могу конституцияны өзгөртүш керек. Такыр жокко чыгарыш керек. Могу конституциясын, могу ЦИК жокко чыккандай эле бүт баарын жокко чыгарыш керек. Бул деген биздин мыйзамдар бүт баары могу бизнесмен, коммерсант, ушундай эмелер, базарком атындар келип алып, бүт өзүнө жараша жазышкан да. Мыйзамдын баарын. Могу бүт кодекстин баарын конституциясы менен кошуп эле ыргытыш керек дагы. Муну 5 секундта илгерки эле өзүнүн жакшы мыйзамдары болчу. Канча мыйзам көбөйгөн сайын ошончо мунун бузулуусу да көп болот да. Канча юрист көп болгон сайын ошончо башаламандык дейт. Канча милиция көп, ошончо тынччылык болот. Бизде бири-бирине карама-каршы келген мыйзамдар толтура деп айтышат. Бул жашоо эми да көрсөтүп атат. Бул эми чимкириктер жакшы эме жакшы мыйзам чыгарабыз. Мына чимкирикти признавать этип салыш. Эми Сыймык мырза, рахмат. Азыр ушундай жөнөкөй эмес убакта чакырганыма жерге таштабай убакыт таап келгениңизге мен ойлойм, биз дагы көп маектешебиз. Себеби сиз элге жаңы адамсыз да. Саясат айдыңында, элдин чындыгында үмүтү азыр өзүңүз айткандай кимдин ким экени көрүнүп турат. Ушул акыркы күндөгү ситуациялар көпчүлүк адамдардын жүздөрүн, кура жүзүн, маскасын артындагы майкасын эмес, керек болсо турсуйда чечилип калды. Турсуйда чечилди да, мындай грубо айткандачы, эми Кудай көрүүчүлөр кечирсин. Бул чындыгы ушундай, жашоонун чындыгы ушундай. Биз булар жөнүндө да көп сүйлөшөбүз. Сиз жана суроо бердиңизби, сизде эмоциональный дейт, эмнеге ушундай дейт, Жириновский дейт деп, ошону айтып коеюнчу. Айтып берсеңиз жакшы болмок, сиз жооп берген жоксуз да буга. Мен
мен эмоциональный, мени мындай дегендей анан отура албай антип ийет, айда ийет, минтип ийет деп атпайбы. Просто чындыкты айтып атканда жөн эле тыпырайып башкача мүмкүн эмес айтылбайт. Чындык. Мен буга кошулам. Бул жан кейип, жан кашайып айтылып аткан нерселер да. Туура. Жан кашайып айтканда мен мынтип отуруп эле тыпырайып туруп алып эле. Бул уже дипломатия болуп калат, э? Мындай дей берсе укпайт эл укпайт. Туура. Эл укпайт. Эми азыр Кудайга шүгүр, азыр шыбырасак да угуп калды уже элчи. Шыбырап койсоң да буруп алдыңыз окшойт. Шыбырасаң да угуп калды. Эми азыр голосум да жок, көрүп атасыз да. Голос менен уже канча күндөн бери, 10 күндөн бери, 15 күндөн бери голосум жок жүрөм. Ушундай бүгүн да жакшы чыгып калды. Ал эмоция, ал ошол маалга керек эле. Без эмоций айтсаң эл укпайт эле. Мен элге жүрөктөн, мен силерге мээден мээге эмес, тилден тилге эмес, кулактан кулакка эмес деп айткам. Жүрөктөн жүрөк айтам, аллачы дегем. Мен силерге мындай лапшаны вешать этпейм, көрүнгөн нерсени обещать этпейм. Мындай бийликти кетириш керек деп жүрчүмүн башынан эле, кухнядан эле. Кухня дейт ошол революция болчу. Эми азыр Кудай буйрса кухня 10 чыгат, 11 чыгат, баары чыгат Кудай буйрсачы. Эч кимден коркпойбуз. Биз эч кимге жаманчылык кылган жокпуз. Элдин мүнөзүн аткарып бердик. Туура. Менимче ошондой убакыт келди. Бардык кызыкчылыктарды, амбицияларды сыртка коюп, чындыгында эле мамлекеттин, элдин, жалпы коомдун кызыкчылыгын коргой турган лидерге эл суусап турат да. Сизге чоң рахмат. Кудай буйрса, эл ишенип турат, эл менен чогуу болобуз. Мен айтпайм лидер менен мындайм деп, ал туура эмес болот да. Эл менен чогуу эле кете бериш керек да. Сөзсүз. Карапайым эл менен, кедейлер менен көп жүрүш керек да. Топтура. Ошо кедейлер баарын ийгилиге кедейлер жеткирет. Байлар жеткирбейт. Ислам дини башталганда, ислам динин сахабалар болуп электе, сахабалар булардын баары атмарозактар болчу мурун. Бүт сахабалар атмарозактар болчу. Түшүнөсүзбү? Ошо атмарозактан жылдыз болду. Ушул динди бүт бедныйлар биригип алып, 10 бедный биригип алып, ушул пайгамбарды коюп алып, динди алып чыгышты. Байлар алып чыккан эмес. Мисалы, Индияда канча миллиардерлер өттү, карагылачы. Эч кимдин аты жок. Махатма Гандинин аты бар, туурабы? Туура. Бедный эле адам, тапочкасы жок адам. Сталин деле ошондой эле. Чыныгы мекенчил деген адам менимче ошондой эле болот жашоосу. Ооба, Кудай буйрса, мына элге да айтып кетет элек. Мына эл башынан ишенди, аягына чейин туруп бердин. Бул биз жоон эле жыктык. Азыр эми чоң ийгиликтерге келебиз, Кудай буйрса. Биз эч мындай настарыне турбайбыз. Мен ойлобосун, Ген прокуратурага барып отуруп алып отурган жокмун, мен кайтарып турам. Өлтүнөмөтүп кетпесин. Мыйзам таласына прокурорлорду өлтүрүп кетпесин. Эмени прокуратураны өртөп кетпесин деп мен аякта турсам, караан болуп турам. Ошол эле. Сизге да рахмат. Жакшы эле сүйлөшкөндөй болдук. Биз дагы сүйлөшөбүз.